Нового центрального кольца. This is Polizhaevskaya. Change here for lines 8A, 11 and Moscow Central Circle. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Assalamu alaikum kız elim. Kutman gün. Assalamualaikum. Kim girdi? Balarga bölüşürsek, efirde bölüşsek tuğanlar. Bugünkü tema tuğanlar. Mınavı Kırgızstandagı azık-түлүк törgө kımbatlığı. Anam Oş, Kırgızstan. Moskva avia katlamındagı bağlardan түшпөгөндүгү tuğanlar. Bulardan senası искусственный кармалып турат да, искусственный созданный, мында орыстар айтканда, искусственный создавать этип, ошол ба, мисалы 60 000 деп атпайбы? Бишкек же, Ош, Москва. Себеби ошол жердеги посредниктер, ошо авиа катамдагы посредниктер сенаны кармап турушат да. Мындай карап көрсөңүздөр, ошол эле билет Москва, Ош же, Москва, Бишкек. 13 000, 12 000. Ашып кетсе 20 000ге чейин да. Эми срочно ала турган болсоңуз ашып кетсе 20 000. Анда дагы. Анан туугандар, буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Мына чын айтайын, өзүбүз талап коюп чыгыш керек, чыгып айтыш керек. Ошол жерлерге жеткизиш керек. Ошол бийликке, ошол жерде антимонополия деген бизде ишкана бар. Ошол ишкана, ошол жерде иштеген жетекчилер не кылып отурат? Ошол нерсе, валейкум ассалам, канет. Ошол жердегини антимонополияда иштеген жетекчи каякты карап турат. Садырова каякты карап жүрөт. Мисалы, ошону көрүп турат кыргыздын жарандары, Кыргызстанда кыргыздын жарандары эшекке минбели, итке минип калып ошол жерде кыйналып, же иш жок экен. Же башка нерсеси жок экен, зарплата аз экен, мындай айтканда айлык манайы 8 000, 9 000, 7 000 экен. Жашоо ошол эле маалда тамак аш азык-түлүктөрү бир айга бир адамга 10 000ден 15 000ге чейин кетет экен туугандар. Анан биздин бийлик, ошол азыркы мыйзамсыз бийлик деп коебузбу? Ошол бийлик каякты карап турат. Бул бийликке эл ишенип алып келди да, бул бийликте эми. Ушу бийлик иштеп берет. Мынау Соке иштелбеди, Атамбаев иштелбеди деди да. Эми ошону бул ушул бийлик деле ошо арамкорлордун бири экен да, булар делечи. Көрдүк да алдаганынчы, биздичи. Аябай алдарды. Биз ишенче эл экенбиз туугандар. Мен сиздерге айтайын, аны авиабилеттин баасын түшүрүш оңой эле туугандар. Ошону талап кылып чыгыш керек туугандар. Ошол мен азыр ушу жарандарга кайрылып кетем туугандар. Ушу Москва шаарына же Россия жергесине иштеп жүргөн жарандарга кайрылып кетейинчи туугандар. Чыгып айткыла. Айтпасаңар ошентип кымбат болуп тура берет. Бул искусственно ошол жердеги посредниктер, мындай айтканда ортомчулар, ошолор эле акча кылып атат, үстүңөрдөн акча кылып жеп атат туугандар. Ошол эле нормальный президент болгондо туугандар. Эми мен бул адамды как президент катары тааныбайм. Таныгымда келбейт бул кишинин президент катары. Мен сиздерге айтып коем туугандар, талап кылга, талап. Качан гана талап кыласыңар туугандар. Ага чейин ошентип тура берет. Туугандар. Валейкум ассалам, Медербек Эсенбаев. Талап кылга туугандар, талап кылсаңыздар, ошол баа түшөт туугандар. Жок дегенде 20 000, 15 000ге түшүш керек. Ошону уюштурган адамдар биздеги патриот жигиттер бар да, ошо мен мына мигрант деген сөздү мен жокко чыгартып, убактылуу иштеп жүргөн жарандар деп айтайынчы. Москва шаарына, Россия шаарына убактылуу иштеп жүргөн жарандар. Мен сизге кайрылып кетем. Чыгып талап кылыңыздар.
Biletin bası tuğanlar. Biletin bası aşıp ketse 15 min 20 min bolot. Moskva, Bişkek aşıp ketse 12 minden 20 min geçen tuğanlar. Aşıp ketse. Bunu biz özümüz günölü un çıkpay oturgandan oşodan bolot tuğanlar. Kaydigerlikten bolot. Çıkыңыздар. Çıkıp aytыңыздар. Nege ne sebep bir ele soru bergile oşo Sadravonlarga nege Bişkek, Moskva 60 min, Moskva, Oş, Bişkek, Oş'la расстояние мындай айтканда самолеттин учушу 4 saat 15 min, 20 min. Oşon suronu berdiңиздерби? Же бербедиңиздерби? Oşonu talap kılыңızlar, tuğanlar. Azlık tülüktün basının götürülüşü de iskusun. Oşol jerdegi ortomçular jep atat. Bular maşenikler. Men sizlerge aytıp kettim go. Bu maşenikler depçi. Oşo maşenikler, ortada jegen maşenikler, oşo Sadravonlardын şerikleri olur. Sadravonlar da maşenikte. Men aytpadım bele. Oşon üçün tuğanlar bu şol videonu bölüşüp tuğanlar erteң çıksanızlar talap kılıp bilet düşüyor sırası tuğanlar. Болмаса вообще каттатпай койсун. Мен ачык эле айтайын тугандар. Талап кылгыла, талап. Бир гана талап кылсаңар, ошондо түшөт тугандар. Мына мен ушул убактылуу иштеп жүргөн жарандарга кайрылып кетем. Азыр Ош жергесинде, Бишкек шаарында, ошол Кыргызстан өрөөнүбүздө, эми Кыргызстан өзүбүздүн Кыргызстаныбызда жашап, Россияга кел албаган жаткан тугандарга кайрылам дагы тугандар. Чыгыңыздар, чыгып талап кылыңыздар. Ошол жерде бизде антимонополия бар. Ошол ишкананын жетекчисин талап кылгыла. Неге? Суроо бериңиздер. Жооп берсин. Барып, ол антимонополия жетекчиси жооп бере албаса, депутаттарга баргыла. Мына эл өкүлү деп коесуңарбы? Ошо чимкириктерге баргыла. О чимкириктер жооп бере албаса, Sadravonlarга баргыла. Ошо жооп берсин. Ошо мага убакыт бергиле, мен толук кандуу иштей элекмин деп айтып атпады беле. Мына толук кандуу иштегенине 2 айдан ашып калды тугандар. А толук эмес кандуу иштегенине 6 ай болуп калды тугандар. Иштейм деген адам 10 күн, ашып кетсе 10 күн. 10 күндө порядок кылып койсо болот болчу. Ошону кылып айтат да. Биз кыргыз эли ишенчек экенбиз да тугандар. Мен мындай мени машинам алып койду, охранам алып койду деп элге жалып кылып жүрбөдү эле. Анан мен кандуу ишке киреше элекмин. Мага убакыт бергиле. 3 айда, 4 айда результат болот деп атпады беле. Анан 1 жылда результат болот деп өттү. Анан азыр 4 жыл. Sadravonга 100 жыл берсе да результат болбойт тугандар. Мен сиздерге айттым ол кишини иште албайт, колдон келбейт. Мен дагы айтып атам, талап. Обязательно талап кылгыла тугандар. Талап кылсаңар тугандар. Ошо билет 60 миңден чүрсөңөр болот. Бул жерде искусственно создано. Ошол жерде посредниктер иштеп атат тугандар. Посредниктер иштеп, ошол искусственно создавать этип атат тугандар. Ушул нерсеничи искусственно создавать этип, азык-түлүктүн продукталарды кылмайт. Себеби мына продуктанын 1 литр майдын баасы 150 сом экен тугандар. Мына Москва шаары кымбат шаар дейт тугандар. Ушул жерде 90 сом 1 литр май тугандар. Ишенесиздерби? Мына Москва шаарында жашагандар билет. Мен мына убактылуу Москва шаарында жашайм, иштепчи. Бизде 90 сом эле. Биз не Москвадан өтүп кеттик Кыргызстан. Берден айлык манайларында билесиздер. Берде жок деген 60 миң, 70 миң, 50 миң алышат тугандар. А бизде кандай? Бизде 8 миң, 7 миң. Ошондой тугандар, талап кылгыла тугандар, талап. Прямойлорго чыккыңызда, суроо бериңиздер. Мына ошол эле суроону берейинчи мен. Садыр Нуркожоев шакеге абабызга берейинчи. Садыр Нуркожоев келгениңизге 6 айдан бийликти басып алып келгениңизге 6 ай болду туган. Кылган ишиңиздин бир результатын көрсөтүңчү. Мына ошо билет. Аба каттамдарын билеттим. Неге искусственно созданы 60 миңге чыйып кетти? Ошол эле Бишкек, Москва 60 миң, а Москва, Бишкек 20 миң, 15 миң. Неге? Ошол суроома жооп бериңизчи. Жооп бере аласызбы? Жооп бере алсаңыз мага кайры жообун айтып коюңуз. Мен ушул кыргыз элим кыйналды. Же Ош Кыргызстанга барса иш жок. Жа айлык манайы жок. Бала чака багам деп бардыгы жүрөт тугандар. Бала чака багам деп бардыгы жүрөт. Бул элди ойлогон адам эмес бул тугандар. Бул только нашишный кылып, нашишный деп коюп, теннис ойноп, бассейнге түшүп, ошо убакыты болуп, ошо менен алек болуп атат окшойт. Же планшетке
башка сайттарга кирип кетип мен жазбадым деп ошондой туугандар. Бул только ошондой мындай жаш баланын кылыктарын кылып атат да бул мен тааныбаган президентчи. Туугандар, мен сиздерге дагы кайрылып кетем. Талапты кылабыз туугандар. Талапты кылсак баасы түшөт. Мен сизге бул искусственный созун прокуратурага жазгыла, генеральный прокуратурага жазгыла. Не себептен баасы искусственный созданды депчи. Ошо ортодогу иштеп посредниктер жообун тартыш керек туугандар. Жообун тартыш керек, жоопкерчилик болуш керек буларга. Булар мен сиздерге айтканда бул саясатка кыргыз эли аралашып кетти. Баардыгы эле саясатчы болуп калды туугандар. Эми мен түшүнөм, кайсы мамлекеттин жарандар саясатка киришип калгандан кийин ошол жерде элдин тагдыры оор болот туугандар. Мен ошону айтып кетейин. Себеби ошол мамлекеттин башчысы 6,5 миллион элдин башкара албай калган болот туугандар. Бул Садыр Абаңардын деле деңгээли, акыл эси деле жайында эмес окшойт. Болбосо ошол бир эл каттамды ошо Бишкек, Москва, Ош. Ошол сена өкө тең эле бир расстоянияда учуп келет туугандар. Кантип Кыргызстандан 60 миң Москвага келсин, анан Москвадан Кыргызстанга учканда 15 миң болсун. Ошол суроону өзүңүздөр жооп берип койгула. Не себептен бизде продукт ошол азык-түлүктөр кымбаттады? Ал дагы сурап, ошого да сурап берип. Ана тайына чөчүп кымбаттап жатыр. Эми туугандар, өзүңүздөр ойлоңуздар туугандар. Биз Кыргызстандын келечегин ойлоп, жаңы муундарга жакшы өнүккөн мамлекет берип кетелсек, талап кылып үйрөнөлү туугандар. Мисалы, бул не талап кылыш кыйынбы? Чыгып эле Садыр аба неге кымбат болуп атат? Сен келбедиң беле? Мен келгенде өнүгүп кетебиз деп эдикпи беле? Жакшы иш деп ошондой урандар менен келбеди беле? Кана ошол нерселерди талап кылгыла туугандар. Саламатта калыңыздар туугандар. Мен эфирге кирем туугандар. Талап кылыңыздар. Обязательно талап кылыңыздар туугандар. Бул искусственный созданный. Мен айтып коеюн. Мен дагы эфирге кирем туугандар.